حليت الحياة يلي وحدت الإله يلي كنت ولم تزل طوق النجاة خير خلق الله يا طه دنيا من غيرك متاهة قلت رب الدنيا واحد نعبده عمن سواه يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك يا حبيب الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا ابن عبد الله Пайгамбарыбызга Аллахтын саламы жана салаваттары болсун. Аллахым, рухумду салават менен жашата көр. Илимиме илим кош. Аны менен күбөлүгүмдү бекем, жүрөгүмдү нурдуу кыл. Байкуш эне өз жанынан жаралган баласын көз алдында курмандыкка чалаарына кандай чыдаар экен? Эми атасы кантип өз уулунун мойнуна бычак тартып, баласын колу менен курман кылып, жаны үзүлүп жатканын кантип карап турат? Эй, Курайштын башчысы, менде бул абалдан чыкчу ой бар. Айтчы батыраак. Жүр, дин башчыларына баралы. Ошолор маселени чечип берсин. Балким жебеге төбөлөрдү кошорбуз. Эй Каабанын Раббиси. Эй Каабанын Раббиси. Эй харам үйүнүн ээси. Мени бул азаптан куткара көр. Эй Каабанын Раббиси. Эне жүрөгүнө ырайым кыл. Эне жүрөгүн бала жоготуу азабынан сакта. Мен атасынын колунан курмандыкка чалынаар баланын энесимин. Мага ырайым кыла көр, харам үйүнүн ээси. Бул чучуклак деген неме Абдуллага туш келди деп жатышат. Оң колундагы жебеде Абдулланын ысмы жазылып туруптур. Абдулмутталип уулу Абдулланы курмандыкка чалууга эмне дейт болду экен? Энеси байкуш кантет? Абдулмуталип чучуклак тартылган жерге Абдуллахты ээрчитип, ага кошо төөлөрдү алып келди. Ошентип төөнүн саны 100ге жеткенде чучуклактан төө чыгат да
Абдуллах курмандыктан кутулат. فنحرت عنه. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен эки курмандыктын уулумун. Тагырагы Исмаил жана атам Абдуллахтын" деп айткан. Мына бул жебеде төөлөрүм чыкты. Алар курмандыкка чалынат. Аллах сени сактады, уулум Абдулла. Эми Абдулланы кимге үйлөйсүң? О, Курайштын башчысы. Абдулланы Вахбдын кызы Аминага үйлөймүн. Бул үйлөнүү кубанычты толуктасын. Айтчы данышманым, эмнеге Хашимдин уулу Абдул-Муталиптин уулдары көбөйдү? Анткени эр азамат курмандыкка чалынбай, тукуму андан ары уланды. Ошону менен Абдуллахтын үйү харамда кеңейди. Ошентип Меккенин аянты кеңейип, тез арада Йеменге чейин жетип барды. Мен Абраха, Хабашстандын падышасы. Менин жеримдеги бардык нерсеге өзүм ээлик кыламын. Бирок Арият падыша дебе. Мен турганда эч ким падыша боло албайт. Эй, улуу падышам, Арияттын башчылыгы Йемендин ээлиги астында болуп эсептелет. Сенин жериң, менин жерим деген маселеге чек коюш керек. Менде жакшы пикир бар, падышам. Айт, вазирим. Аскерлерди согуштургандын ордуна бул жолу сен жана ал гана күрөшкүлө. Жакшы пикир экен. Мен аларды талкалап жок кылам. فلنتقاتل أنا وأرياط. Эй, кулум, أمر مولاي. эгер Арият мени жеңип баратса, анын артынан найза сай өлтүргүн. فاحمل علي واقتله. Айтканыңыздай болот, سمعا وطاعة يا падышам. أشرف الناس. Ошентип Абрахага жардам берилип, Атвада Ариятты өлтүрдү. Арияттын аскерлери Абраханын колуна өтүп, жалпы элди Абраха башкарып, Йеменге ээлик кылып жетектеп калды.
Ey vazir, Araptarda harам деген Аллахтын үйі бар емеш. Ооба падышам, мен Абраха Хабашилерден Нажаши падышачылыгынын орун басармын. Байтул Харам эмнеге биздики болбосу керек? Бирок Арабтардын жүрөгү Байтул Харамга катуу байланган. Ал жер биздики болушу керек. Ошондо соода ишинин баарын колго алабыз. Бир учурларда ал жерди Перс падышачылыгы да алган эмес, падышам. Аракетчил окуучусуң. Хала, сага эмне болду? Тынчсыздангандай көрүнүп жатасың. Абдулла кечигип жатат. Амина куш бойлуу. Уулумдун жолунан, Аминанын чочуп калуусунан абдан кабатырланып жатам. Коркпо. Алыска сапарга чыкканда кечигип калуусуна көнбөдүк беле. Амина болсо Курайш уруусунун эң насилдүү үй бүлөсүнүн кызы. Чындыгында пайгамбарыбыз мактоого татыктуу, эң пакиза инсан болчу. Мындай адамды дүйнөгө алып келе турган эне да албетте эң татыктуу, ар намустуу болчу. Аллах улук. Аллах улук. Улуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнөгө келүүсү кандай болду? Күндөрдүн биринде Йемендин падышасы Насырдын уулу Рабия түш көрдү. Эй аскер! Эй аскер! Аскер! Эмне болду? Сизди угуп жатам, падышам. Чурка батыраак, сыйкырчы түш чорган кишини чакыр. Бол батыраак, чурка! Аткарылат, падышам. Эмнени түш көрдүң, падышам? Сага ишенишим үчүн сен эмне түш көргөндүгүңдү айтчы. Бир аккуу көрдүм. Караңгы түндөн чыккан. Кош канатын кагып, бир тарапка учкан. Ал жердин ээси Тихама эли. Ушул жерге жетип келди. Тумшукту туштап мөмөсүн жеди. Бир да жаңылышпадың. Айтчы, мунун мааниси кандай? Түшүмдү жооруп бер. Бул түштү Хабаш падышачылыгы алсырап Йемен кулайт деп чечмеледи. Кийинчерээк Хабаштардан Язан аттуу киши чыгат. Йеменди кулатканда дал өзү болот. Менин мүлкүм эмне болот? Жок. Бир акылдуу пайгамбар чыгып, ал баарын жок кылат. Акылдуу пайгамбар ал кимдин урпагынан чыгат? Ал Надырдын уулу Малик, Маликтин уулу Фахр, Фахрдын уулу Галиптен чыгат. Анын мүлкү канчага чейин уланат? Анын жана коомунун ээлиги акыр заманга чейин уланат. Аминанын баскан турганы баары таң калыштуу. Эмнеге андай деп жатасың, халайым? Курсагынан бир нур көрүнүп, бул нур бүт дүйнөнү нурга бөлөдү дейт. Эсиңдеби? Нафальдын кызы Рукайя уулуң Абдулланын эки көзүнүн ортосунан нур көргөн эле. Ооба, ал Абдулла менен баш кошкусу келчү, бирок уулум Аминага үйлөндү. Бул нур да Аминага өттү.
Abdullah öldü. Abdülmuttalip'tin oğlu Abdullah öldü. Abdullah öldü. Abdullah öldü. Abdülmuttalip'tin oğlu öldü. Ey Kurayşeli! Abdullah öldü. Abdülmuttalip'tin oğlu öldü. Abdullah öldü. Abdülmuttalip'tin oğlu öldü. لنا ضوء هو النجاة يحمينا من موج الحياة للي يضل وقلبه تاه سنة وكتاب معينة يحمينا من موج الحياة سنة وكتاب معينة وصلت رسالتك يا نبي يا نبي الله الله يا رسول الله 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 يا حبيب الله الله يا رسول الله الله يا حبيب الله سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا